Кара сууда келини кайнатасын бычактап салды. Кара сууда 27 жаштагы келин кайнатасы менен пикир келишпей бычактап салган. Бул тууралуу маалыматты бүгүн 3-октябрда Ошо ИПтен тастыктады. Маалыматка ылайык 1-сентябрь күнү 1997-жылы туулган СКЗР арыз менен милицияга кайрылган. Анда ал 31-августтан 1-сентябрга караган түнү үйүндө өзү менен бирге жашаган 1960-жылы туулган ДА аттуу кайнатасы менен пикир келишпей, анын арт жагына учтуу нерсе менен бир нече жолу сайып өлтүрүп алгандыгын билдирген. Бул факты каттоого алынып, чогултулган материалдардын негизинде Кылмыш жаза кодексинин 122-беренеси адам өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголуп, ыкчам тергөө амалдары башталган. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чаралардын натыйжасында жаңы жагдайлар аныкталып, кылмышка шектүү катары Аксы районунун 1997-жылы туулган СКЗР менен бирге Кара Суу районунун 1997-жылы туулган НА аттуу жараны да кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген деп айтылат маалыматта. 5-6 минутталык убактыңызды аябай биздин соңку кабар каналыбызга чыгып жаткан жаңылыктарды көрүп, өйдө караган бармакчаны басып, каналга каттала кетиңиз. Чоң рахмат. Hyundai Porter унаасы оодарылып кеткен. ЖККБ кызматкерлери абалды көрүп, бирок айдоочуга жардам бербей кетип калган. Шүйдө жол кайгуулардан качам деп Hyundai Porter менен оодарылып кеткен өспүрүм эсиңиздеби? Окуянын төмөнкүдө чоо жайы маалым болду. Hyundai Porter унаасын айдоочулук күбөлүгү жок 16 жаштагы өспүрүм башкарып бараткан. Ал унаасы менен дүкөнгө барып келатканда жол кайгуулчулардын көзүнө илинген, бирок окуучу токтоо талабына баш ийбей кеткен. Инспекторлор аны айылдын ички көчөлөрүндө кууп рулду башкара албай оодарылып кеткенде ага жардам бербей кетип калышкан. Видеодон көрүүгө болот. ЖККБ кызматтык иликтөөнү баштады. Иш жетекчилигинин көзөмөлүндө ошондой эле өспүрүмгө унааны башкарууга ким уруксат бергени такталууда. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Урматтуу Москва шаарындагы эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекендештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайбыз. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ЭН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорта, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрации, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде мөөнөтү бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып берет. Бир айда бир базасын текшерип, базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип берет. Байланышы үчүн +79 29 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Казакстанда TikTok'ту жабуу сунушталды. Казакстандын депутаты TikTok'ко Казакстандын тыюу салууну талап кылды. Бул тууралуу казак ЖМКлары жазышты. Аткаминер платформа балдарга терс таасирин тийгизип жана шектүү маалыматтарды чогултат деп эсептейт. Геннадий Шиповский мазмунга катуу көзөмөл киргизүүнү жана YouTube Kids сыяктуу балдар үчүн өзүнчө версиясын жасоону же платформаны бөгөттөөнү сунуштады. Анын айтымында кибер коопсуздукка жана балдардын психикалык саламаттыгына байланыштуу тынчсыздандыруулардан улам көптөгөн өлкөлөр TikTok'ту жарым-жартылай чектеп коюшкан. Маалымат булагы Сереп Медиа. Индияда мугалимдер 2-класстын окуучусун мектептин гүлдөшү үчүн курмандыкка чалышкан. Индиянын Уттар-Прадеш штатында өрөө учурган окуя катталганын басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка караганда, мектеп директору тарабынан мектептин гүлдөп өсүүсү үчүн уюштурулган курмандык чалууда 2-класстын окуучусу каза болду. Окуя 27-сентябрда DL Republic School мектебинде болгон. Ырым-жырымга ишенген мектебеси Жасотхон Сингх мектеп директору болгон уулу Динаш Багелдин билим берүү мекемесинен жана анын үй бүлөсүнүн жыргалчылыгы үчүн окуучусун курмандыкка чалууну суранган. Полиция мектептин ээсин жана директору менен кошо дагы 3 адам, анын ичинде 2 мугалим камакка алынганын билдирди. Алардын бардыгына киши өлтүрүү беренеси боюнча айып тагылган. Өлтүрүлгөн баланын аты Критарт экени айтылууда. Аны бир нече мугалимдер мектептин жатаканасынан алып чыгып, ырым кылчу жерге алып барышкан. Бала ойгонуп ыйлай баштаганда аны тез эле муунтуп өлтүрүп салышкан. Башка мугалимдер кылмыш болгон жерде күзөттө турушкан. Каргашалуу окуядан кийин билим берүү мекемеси жабылып, тиешелүү органдар окуу жайдын уруксатсыз иштеп жатканы боюнча иликтирүү иштерин башталган. Укук коргоо органдары ошондой эле мектептин аймагынан ритуалдык буюмдарды табышкан. Маркум окуучуларынын атасынын айтымында, ага эртең менен эрте телефон чалышып баласы өзүн жаман сезип жатканын кабарлаган, бирок кийинчерээк бала башка ооруканага жеткирилгенин айтып, шектүүлөрдү жараткан. Эгерде баласынын сөөгүн мектеп директорунун унаасынан табышкан болсо, ал директор кармалмак.
Маалымат булагы Сереп Медиа. Сойгулукка тартуу менен алектенген шектүүлөр кармалды. Борбордук милициянын ыкчам кызматкерлери тарабынан сойгулукка тартуу менен алектенген шектүүлөрдү кармашты. Бишкек шейиптин басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык 24-сентябрда болжол менен саат 15:00 чамасында Бишкек шаарынын 1-май райондук ИИБдин нөөмөт бөлүмүнө Абдырамомунов көчөсүндө жайгашкан үйлөрдүн биринде А жана А аттуу белгисиз жарандар жашы жете элек кыздарды кыйноо жана коркутуу жолу менен интимдик кызмат көрсөтүүгө мажбурлап жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Бул факты боюнча Бишкек шаарынын 1-май ИИБине тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 159-беренеси сойкулук менен алектенүүгө тартуу боюнча кылмыш иши козголду. Тергөө жана ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Бишкек ИИБинин ыкчам кызматкерлери тарабынан 1995-жылы туулган А жана 2005-жылы туулган Ж аттуу жарандар аныкталып кармалган. Райондук башкармалыктын тергөө кызматы жеткирилип, Кыргыз Республикасынын КП ЖК 96-беренесинин негизинде Бишкек шаарынын ИИБинин убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Белгилей кетсек, аталган притом аталышындагы ыкчам профилактикалык иш-чараларды жүргүзүү учурунда аныкталган. Учурда кылмыш ишин тергөө иштери уланууда. Маалымат булагы Говорит ТВ. Лаззат Нуркожоеванын колун сураган Автандил Сабырбеков камакта калды. 1-май райондук соту президент Садыр Жапаровдун энесинин кызы Лаззат Нуркожоеванын жегити Автандил Сабырбековду тергөө абагында мөөнөтүн 3-декабрга чейин узартты. Соттун маалыматы боюнча анын агасы Тариел Сабырбековдун да абактагы мөөнөтү узартылган. Сабырбековдорго кылмыш кодексинин баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо беренеси менен айып коюлуп жатат. Маалымат булагы Говорит ТВ. Сколиоз оорусу бир эле барганда айыгып калбайт экен да, бул кичинекей убакытты күтүшөт экен. Ушу бизге убакыт гана керек болуп турат да, ушу сиздердин жардамыңыздарга ушу аябай эле муктаж болуп турабыз. Баргым келип атат, мен теңдериме, балдар менен жардам берип койгачы. Саламатсыздарбы кыргыз элим? Мына бүгүн 29-сентябрь болуп калды. Сиздердин жардамыңыздар менен ушул баламды 3 жолу Турцияга алып барып келдим сколиоздарды менен. Алдыда ушу дагы 4-чү операцияга кеткен турабыз. Чукул арада ушу $5000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден ушул жетпеген суммабызды жардам берип кетүүңүздөрдү өтүнөбүз. Үмүтүмдүн баары ушул баламда болуп атат. Ушул баламды чоңойтсом, убакыт өтө берет экен, адам карый берет экен дегендей, ушу эңсеген тилегимдин баары эле, үмүтүмдүн баары ушул баламда болуп атат. Ушул баламды чоңойтуп, эл катарына кошуп, тең туштарына кошуп, ушу келечекте ушу балам түптүз болуп, ушу эл катары ушу келин алып, ушул балам менен бактылуу болгум келет. Ушу маңдайыма балага жетпей атып, ушу маңдайыма ушул балам, ушу бир эле эркек балам бар, ушу үмүт тилегимдин баары ушул болууда. Сиздерден көптөн көп сураныңыздар. Кайрымдуулук кылам дегендерге эм банк өзүмө ачылган 05-13 Жанаргүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк Мирлан иним болот 03-79 Мирлан деп чыгат. Долук кылып коюңуздар. Кыргыз элим, мен болсо мектепке баргым келип атат, мен теңдериме, балдар менен жардам берип койгачы. Апама кыйын болуп атат. Дагы 4 операциям бар. Долук кылгачы.